Министрлер кабинетте электр энергиясын жогорулатуу каралган токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Буга улай эле депутат Балбак Төлөбаев комитеттин жыйынында президенттин командасы чечим чыгарууда кылдат болуусу керектигин айтты. Мындан улам электр энергиясынын баасын жогорулатуу боюнча эл өкүлдөрүнүн позициясын билип көрүүнү чечтик. Электр энергиянын бекери болгону жакшы. Бекер эле болгону, даже арзан эмес, бекер болгону жакшы. Бирок мен ошол тармактык комитеттин төраганын орун басары катары ушул учурдан пайдаланып бул кадамдардын төгүнү бар. Себеби бизге электр энергиясыз биз эч кандай иш чараны жүргүзө албайбыз. Эч кандай. Ошол эле алсак производство, ошол эле саламаттык сактоо, деги бүт жактарда. Үйүңдүн ичинде даже. Жарым саатка свет өчүн эмне болуп кетебиз. И тем более жанагындай кыштын ызгар суугунда. Туурабы? Анан бизге азыр бүгүнкү күндө 3 миллиард 200 миллион киловатт саат дефицит болуп атат. Жетпей атат. Биз азыр жана быйыл кышында мына министрликтин жакшы иштегенин негизинде ошол импорт алып келип ошол менен дөбөлчүп жалпы эле ушул министрлик кабинетинин жакшы ушул жакшы жол бургандыктан биз быйыл мына ийгиликтүү чыктык кыштан. Эми өчүп аткандар балким мага өчпөй койгон жок, балким авариялыктан негизде, бирок 1 саатка 2 саатка балким бир күнгө, ну, по крайней мере, светсиз калган жокпуз. Эгерде биз жалаң эле өзүбүздүн токтогул суу сактагычын ишенгенибизде, ошол менен чыгабыз дегенибизде, бул чыга алмайбыз. Биздин даже мына постсоветский мамлекеттер деп коебуз, мына союз убагында мамлекеттерден дагы, деги эле дүйнө жүзүндө дагы эң арзан электр энергия биздики. Эң арзан электр энергия. Ошол эле мезгилде таң кыстыкта болуп атат. Анан эми ошол министрлик кабинетинин иш чарасы жакшыраак жүрүш керек. Бул айлык пенсияларды көтөрүү менен бирге электр энергияны да көтөрүүнү унутпаш керек. Бул керектүү нерсе. Жок, эл мындай болуп атат да, биз элибиз аябай момунбуз да. Кээ бирлер айтат, Кыргыз ушундай көтөрүлүп кетти. Жок, момунбуз, чыдам коебуз да. Чет өлкөдө эгерде 1 тыйынга көтөрүлсө, баары көтөрүлмөк эл. Мына май айында Катардагы көтөрүү болот. Муну уже көндүрүп койду. Бирок энергетиктер түшүндүрмө берип атат. Бул жерде баягы 1000 киловаттка чейин жанагы жөнөкөй жарандарга 1 сомдон көтөрбөйт. Бул жанагы промышленный производствого 1 сомбу канчасы деген кошулат экен да. Ошондуктан силерге бул эчтеке болбойт деп коюп атат. Кандай болот ал? Мисалы үчүн промышленный производство дегенде 1 тыйын кошсоңуз, анын чыгарган продукциясынын басына кошулат да. 10 тыйын кошулат да. Ошентип билинбей туруп инфляция күчөйт. Бул энергетиктердин өздөрү пайда таба албагандын белгиси да. Негизи тышкы карыздын жарымына жакын бул энергетиктердин карызы. Ошону жабыш үчүн алар бир аракеттерди издеп атат. Анан кийин бирок ага барбайт, себеби биз кредит алган учурда 5 сомдон башталган болчу эле доллар. Азыр төлөй турган мезгилде 90 сом болуп калды да. Демек ушул сарптаган акчаларды кайтара албайт эч ким. Аны бюджет кайтарат да, энергетиктер өздөрү кайтара албайт. Ошондуктан бул жерде эң жеңил жол менен барып атат, кымбаттатып койсок чыдайт эл деп. Мына Бишкек шаарында транспорт жүрүш кымбаттатып койду, свет кымбаттатты. Бул автоматически элибизге көрсөткөн кызматты, анан элибизге саткан буюмдардын баасы көтөрүлөт да. Андан ошондо күзгө жакын наразычылык болушу мүмкүн. Бирок эгер ага чейин кичине бир 10-15% айлык көтөрүп койсо, эл үстүнө чыгып калат. Эми элдер ойлоп алыптыр да, 1 сомдон ашат экен, 1 сом 11 тыйын деп. Ал эмес экен, 11 эле тыйын кымбаттайт экен, инфляцияга жараша. Көчөгөн айтып бербедиби? Бирок биз буга жол бербей, акырындан электр энергиясынын баасын өстүрбөгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн мен жана сунуш кылып атпайм. 1 жылда электр энергиясына 9 миллиард сом кетет экен. Ошону жана правовой машиналерди мыйзамдаштырып туруп берели деп атабыз да. Ошондо хотя бы 1-2 жылга электр энергиясынын баасы көбөйбөй, энергия секторду оңдогонго жардам болот эле да. Электр энергиясы боюнча бардыгыбыз билебиз. Мына канча жыл мурда Союз убагында курулган Токтогул КЭСин дагы мына азыр ошол агрегаттарын ремонт кылып өткөндө свет өчүрүүлөр дагы ошондон келип чыкты да. Эми электр энергиянын министри ошол Өмүкеевич Талайбек өткөндө айтып атты, эртең дагы келет, биз да сурайбыз ал боюнча канча тыйынга, канча
эмеге көтөрүлөрүн мен так билбейт экенмин, бирок баягы сиздерге окшоп эле мен дагы маалыматым бар, элден угуп атабыз да. Эми эртең сурайбыз канча тыйынга көтөрүлөт, эмне болот, элдердин нааразычылыгы болобу электр энергияга. Мына канча жылдан бери ошол электр энергияга деп кредиттерди, гранттарды алып келатабыз. Бүгүнкү күнү ошол жыйынтык болбой атат да. Анткени бизде эң дүйнө жүзү боюнча электр энергиянын арзаны бизде деп айтып келишет. Эртең биз өз сурап тактайбыз. Нааразычылык жаратат албетте. Электр энергиясы эмес, кайсыл нерсенин баасы көтөрүлбөсүн, ошону түшүндүрүштерин жүргүзүш керек. Эмнеге көтөрүлүп атат? Эмнеден улам болуп атат? Кандай зарылчылык болуп атат? Мисалы, суу, электр энергиясынын таңсыздыгы пайда болдубу? Анда кандай болуп пайда болуп атат? Анда эрте элге айтылыш керек. Бул нерсени жылдан жылга көтөрө бере турган болсо, бул жакшылык алып барбайт. Бизде Кыргызстанда тоолуу аймакта жашайбыз. Сууларыбыз агып атат. Бирок биз муну дагы туура түшүнүшүбүз керек. Кыргызстандагы агып аткан сууларыбыздын 10% колдонобуз. 90% суубузду колдоно албай атабыз. Ошон үчүн жана чакан кестер курулуш керек болчу. Ошон үчүн жана суу сактагычтарыбыз, ирригация боюнча баардык тармактар ушул суу менен келет. Адамдын өмүрү суудан турат. Суу электр энергиясын берет, суу дан берет, суу жерге азык берет. Ошон үчүн биз бул тармак боюнча аябай дыкат мамиледе иш алып барышыбыз керек. Президенттин дагы мына ошол ирригация боюнча дагы, электр энергиясы боюнча дагы приоритет катары негизги жумушубуз деп өкмөт дагы айткан. Биз ушуну көзөмөлдөп, биз ушуга жардам берип, элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүшүбүз керек. Бирок муну элдин мойнуна сала берген бул туура эмес. Элдин мойнуна сала бергенден артыгыраак, алысыраак болуш керек. Нааразычылык жаратат да сөзсүз. Бирок ал боюнча азыр окончательный чечим чыга элек го менин оюмча. Электр энергиянын байма-бай өчүп, элдердин бүгүнкү күнү бир тефал же болсо бир үтүк сайган болсо, ошол жерде ошону көтөрө албай өчүп атканы, лимиттердин аздыгы сөзсүз түрдө бир топ маселени жаратып атат. Электр энергия боюнча мен бир топ маселелерди көтөргөм. Азыркы министрге дагы өзүм сын пикиримди айткам. Биз ушундай нерсе кылышыбыз керек. Элдер ишениш үчүн, элдердин ишеним алыш үчүн биз буга чейинки электр энергиядагы иштеген чиновниктерди, ушулардын жоопкерчилигин карашыбыз керек да. Электр энергияга 1 миллиарддан ашык доллар менен карыздын баардыгын ушу электр энергияга жумшалганда, сырткы карызыбызга кирдик. Бир топ деген акчаларды, гранттарды, кредиттердин баардыгын электр энергияга чаптап эле келебиз. Бирок эч кандай бир мындай результат жок. Бирок электр энергияда иштеп аткан, буга чейинки иштеп кеткендер же болбосо азыркы иштеген чиновниктер ушунчалык бир мындай өтө бир бай адамдардын катарына кирип калганда, буларды текшерүү керек. Мына ушулардын Ширшовдон баштап баардыгын жоопкерчилигин караш керек. Карап туруп, ушулардын жоопкерчилигин карап туруп, андан кийин элдерге жакшы туура түшүндүрүп, анан көтөрүшүбүз керек да. Себеби бүгүнкү күнү суу маселеси, гез маселеси эң бир мындай биздин айтала турган, биздин мактана турган байлыгыбыз, суубуз, гэстерибиз бар, светибиз бар деп мактанган мамлекеттердин катарына кирсек болот эле да. Тилекке каршы бүгүнкү күнү суубуздан да жок болуп атабыз, өзүбүздүн светибизден да жок болуп атабыз да. Анан кымбаттатам дегени бул дагы туура эмес болуп атат да. Эл сөзсүз түрдө нааразы болуп атат. Болушу мүмкүн. Мындай исключение кылбашыбыз керек. Бирок ошону менен бирге объективдүү түрдө айтыш үчүн кече күнү комитетибизде ушул маселени караганбыз. Кесиптешим ушул маселе боюнча атайын суроо берди. Силер канчага тарифтерди көтөрөйүн деп атасыздар? Министрдин айтканы боюнча болгон дефицит негизинде азыр переиндексацияны жасап 11 тыйынга инфляция болду. Ошону киргизейин деп атат.
Анан кийин биз деле министрге жана ушул министрликтин кызматкерлерине айттык. Сөзсүз түрдө элдин мындай жалпысынан мүддөсүн эске алып, тийиштүү кадамдарды жасашыбыз керек. Өзгөчө алдын ала маалымат бериш керек, тартыш керек. Мындай кокустан болуш керек. Мисалы кыска мөөнөт ичинде биз ушундай чечимди кабыл алдык, эми силер кабыл алышыңар керек деп мындай сөздөр жана позиция эч качан болбош керек. Ошондон кече күнү биз бул маселени караганбыз, министрге айтканбыз. Жалпысынан элдин арасында ар кандай пикирлер бар, өзгөчө мындай сын пикирлер чыгып атат. Бул социалдык өтө маанилүү маселелердин бири. Ошондон бул жагынан этият болуп, мындай тең салмактуу чечимди кабыл алыш керек деп ушундай сунуш болгон. Бул суроо боюнча кече күнү комитет жыйынында мен да өзүм маселе көтөргөм. Жерлерге барганда биз шайлоочулар менен жергиликтүү эл менен жолукканда да ушул маселе көтөрүлдү. Бирок мен өзүм дагы түшүндүргөнгө аракет жасадым. Бул Минэнергонун жасап аткан бул программасы туура эле деп ойлойм. Себеби дегенде кандай болбосун этап менен баа көтөрүлүш керек. Эгерде энерго кризистен чыгабыз дей турган болсок, этап менен көтөрүлүп барышыбыз керек. Себеби биз азыр кризисте турабыз, энерго кризисте. Качан гана эртеңки күнү толук кандуу свети жок калгандан көрө азыртадан тарифти бир аз көтөрүп болсо дагы, күчтүү, кубаттуу, кымбат болсо дагы баары жакшы го деп ойлойм. Эл ичинде албетте нааразычылык жаралып калышы мүмкүн. Себеби дегенде биз былтыр эле баазын көтөрдүк да. Анан дагы сунуштап атат, бирок анын жүйөлүү себептери бар го деп ойлойм. Себеби дегенде министр дагы коңгуроо кагып, быйыл дагы токтогул кезинин суусу дагы азайышына байланыштуу мындай оор маселе болуп атат. Аны дагы талкуулап иш алып барабыз деген ойдомун да. Эгерде баягы энергетика тармагын өнүктүрөйүл десекчи, анда айырмасы кандай? Эгерде биз тариф жагынан албасак деле, анда налог жагынан алып эле ошол энергетика жакка акчаны салышыбыз керек, туурабы? Мен оюмча бул тарифти өкмөт деле жыргаганынан көтөрүп аткан жок. Система талкаланып атат. Анан, конечно, аны көзөмөлгө алыш керек. Анча-мынча мындай коррупцияга айланышкан системалар бар. Ошол системаларды жок кылып, элден түшкөн акчаны жегизбешибиз керек да, үнөмдөп колдонушубуз керек. Мен оюмча кээде нааразычылык тарифти көтөргөндөн эмес, ошол төлөнгөн акча желинип кетип атат деген. Ошол акча төлөп аткан адамдын көчөсүндө столбасы жок, свети улам-улам өчүп атат. Тарифти көтөргөн, бирок светти өчүрбөгөн. Эгерде светти өчүрүп атасыңбы, анан экинчиси мамлекеттик органдарда жоопкерчилик болуш керек. Эгер светти өчүрүп салса, эгерде аларда компенсация төлөп бериш керек да. Биз товар болгондон кийин, эгерде бизге дүкөндөн туура эмес товар сатып койсо, сапаты жок болсо, же болбосо биз төлөгөн акчабызга кант, май төлөп бербесе, сотко берип тартып алабыз да. Светти ошондой болуш керек да. Светти кымбаттаткандан кийин өчүрбөшүбүз керек. Сөз жаратат го дейм. Себеби биздин эгер бааны көтөрөрдөн мурда жанагы аярлуу үй бүлөлөр бар да, ошолорду сөзсүз эске алыш керек. Анан кече бизди комитетте балбак-зарылык иштери кайрылып кетти бул маселеде. Балким өкмөт башка чараларга барар, балким бааны көтөрбөй, башка жолдорду эле болсо керек. Үнөмдөө жолдору, жана жаңылоо жолдору, аз мына жаңы гэстер курулуп атат, мини гэстер курулуп атат. Балким ошого барып калар.